Арбаңыздар урматтуу радио кармандар жана телегөрүүчүлөр. Саламатсыңарбы, балдар. Мындан ары Акыл Таймаш интеллектуалдык оюнун Кыргыз радиосунан жана Баластан каналынан көрө аласыздар. Эми Акыл Таймаш оюнубузга катышууга бел байлап, алыстан ат арытып келген командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Нарын облусунун Ат Башы районуна караштуу Ат Баш айылындагы Карбек уулу Акматалы атындагы инновациялык орто мектебинен түзүлүп келген Ат Башы командасы. Даярдап жетектеп келген мугалими Аликеева Айзада Кыдырмаевна. Жана алардын атаандашы Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Кант шаарынан Ак Тилек жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы. Даярдап жетектеп келген мугалими Жөлөгөнова Талайкөл Кадралиевна. Урматтуу балдар, студиябызга дагы бир жолу кош келдиңер дейли дагы оюнубузду ачык деп жарыялайлы. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор PISA тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. Үчүнчү бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Эми командалардын билим деңгээлин аныктап болуп жаткан оюнга көз салып жаткан калыстар тобу менен тааныштыралы. Биринчи калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы профессор Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Калыстар тобунун мүчөсү Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Акыл Таймаш интеллектуалдык оюндун редактору Кыргыз радиосунун журналисти Жаныбек Эсеналиев. Эми оюнубузду баштаар алдында кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алалы. Келгиле команда башчылары бул жака келип, менин колумдагы кутучада турган барактан алгыла, кимдер биринчи баштайсыңар, анан аныктайбыз. Кана эми балдар, кайсыл команда биринчи баштайт экендигин айтып койсоңор. Ат Башы командасы биринчи баштайт. Мурас командасы экинчи баштайт. Келиңиздер эми Ат Башы командасынын саламдашуусуна кезек берели. Баштапкы мулду салып келген из менен өмүргө бай таланттарды издеген баарыңарга бакыт каалап турабыз. Бай чечекей жадыраган жүз менен Кыргызга жалпыңарга салам айтам. Кыргыздын кыргыздыгын кантип танам. Кар баскан ат башымды мекен кылып, кылымды басып өткөн ата бабам. Саламдашуу ар бир элдин жакшы салты, саламдашуу ар адамдын ыйык парсы. Салам менен ынтымакта жашап келет кыргызда кылымдарга кыргыз калкы. Бир башкача каткырып борсулдаган, бой көтөрүп бирөөгө чоңсунбаган, балдар кандай бактылуу байкасаңар, биз суктанган дүйнөгө кол сунбаган, көйгөй үй жок көңүлү ток кудуңдаган, куулук кылып күн сайын кубулбаган, Нуралимин Ат Башынын кулунумун, көз карашы туптунук бузулбаган. Дүн күрөп, жердин үстү кулактынат, дүйнөгө мөөр бассам деп туяк турат, жашоонун чалыкпаган буудандары, бирок мени жеткирбей уят кылат. Чачырап көздөн нурум чар тарапка, чабылар тулпарларым салтанатка. Самирамын максатыма жетиш үчүн, секирип минем күндө чабдаратка. Күндөр өтөт, жамгыр сымалды бырап, жер айланат өзөгүндө зымырап, куржун толо билимимди көтөрүп, келдим узак ат башымдан кыбырап, айдап алып тирүүлүктүн кемесин, ашам күндө мен өмүрдүн белесин, ансаадамын таалайымды көп сынап, тартам күндө жеңиштердин элесин.
Өйдөлөп учуп көккө кыялыбыз, өмүрдө дем күч болсун ураныбыз. Өзгөртө албасак да дүйнөнү бүт, өлкөгө тийбес экен зыяныбыз. Бул жашоодо тегиз эмес делегей, бизде деле өпчап жашоо ченемей. Бурулайга чоң бурулуш жасаган, мектеп аалам биз күкүнбүз кенедей. Таңдай кургап, таман ташка теленип, өтүп жатат өз жолунда тирилик. Кир дүйнөдө кирдеп калган жүрөктү тазартабыз китеп окуп киринип. Мен района мүдөрөлүп аксапмын, манчыркапмын, күйүгүпмүн, какшапмын. Баш байгени алып качып келүүгө, тайкунаны миңдим урдап максатым. Турмуштун арабасын тартып аттай, тушалган жүрөктү эле жан чыдатпай, акыл таймаш талаасында чаң ызгытып, чуркап барат бизди максат аргымактай. Ала тоого желбиретип тургузган, аяламга нур чачырап туубуздан, солкулдатып чын дүйнөмдү күнү түн, согуп турат сол жагында Кыргызстан. Аксай укмуш, арпаң укмуш жашылтö, жакчайып тосуп алат чатыр көл. Карташыдай таза пейил жер жокко, ишенбесең азыр чурка жетип көр. Жер соорусу ат башы. Биздин топтун атын ат башы койгон себебибиз булутка тийген аскасы, булбулдар чыккан ат башы, көккө тийген аскасы, көсөмдөр чыккан ат башы. Алтын чөйчөк ат башы жерге биздин атын аңаза, даңкын даңаза кылуу биз үчүн бирден бир ыйык милдет. Ат башы жерге биз деңиз теңгеринде 2500 метр бийиктикте жайгашкан Чар тарабы Тянь-Шань, Аламышык, ат башы тоо кыркалары менен курчалган. Биздин жерде тарыхый этнографиялык комплекстер абдан көп, алардын бири 40 бөлмөдөн турган Ташрабат Кербен сарайы. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар, ат башы командасынын саламдашуусун уктук. Эми келиңиздер Мурас командасынын саламдашуусуна жана таанышуусуна кезек берели. Биз Акыл Таймашына Чүй облусунун Ысык Ата районунун Ак Тилек жалпы билим берүү орто мектебинин 7-классында окуйбуз. Мен топ башчысы Шаршанкулова Акмарал. Мен топ мүчөсү Абдрахманова Аяров. Мен топ мүчөсү Садыбакасов Нурел. Мен топ мүчөсү Айтбаева Фатима. Мен топ мүчөсү Муктубекова Чинара. Кеп өзөгү салам болот эли бизде. Салам салтын бек сактаган жери бизде. Салттуулап салам менен сөз баштайбыз. Күч тартуулап дем кошуп демибизге. Манастан алган сабакты, үйрөнүп бир топ санатты, тизе бүгүп ийилип, калкыма айтам саламды. Куңкар болуп учкун келет алыстарга, жигит дайым жараш керек намыстарга. Акыл калса алыс бол деп жамандардан. Салам айтам алды да калыстарга. Арбаңыздар, кара кылды какчарган калыстар. Арбаңыздар, биз менен ат салышчу атаандаштар. Арыбаңыздар, Акыл Таймаш уюштурган баластан. Арыбаңыздар, бизди колдоп коштогон ага эже классташтар. Бар болгула сонун. Биздин тообуздун атын Мурас деп атадык. Анын себебин айта кетели. Ар бир эл адамзаттын акыл эс жана мүлк казынасына өз тарыхы менен табирик мурастарын табыштап келмеги эзелтен бери арбас салт. Ал мурастар адамдын өсүүгө өнүгүүсүнө кызмат кылса, кээ бирлери жок болуп кеткен ачуу чындык. Бактыга жараша кыргыз эли жашоонун сан кылымдык санжыралуу тарыхында өзүнүн баа жеткис асыл кенчтерин, көптөгөн улуттук баалуулуктарын, көнө дөөлөттөрү менен көркөм жасалган нарктарын мезгилдин кыйырына буюктурбай, ыйык мурас кылып бизге жеткиргени бир чети таң калабыз, бир чети чексиз сыймыктанабыз. Биз кыргыз эли өзгөчө уникалдуу мурастарга, жашоо тиричиликтин өтө бай тажрыйбасына эгедер элбиз. Аларды атап айтсак, эне тилибиз, асыл балыктарыбыз, касиет дөөлөттөрүбүз, ата салтыбыз, ак калпагыбыз, үч кулкомузубуз, жана дагы түркүн өнөрүбүз. Ал эми биздин мурастарыбыз өсүп өнүгүп, дагы жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, дүйнөлүк цивилизация алып келген жаңылыктар менен айкалышып, үндөш жашап жаткандыгын баса белгилеп айта кетүүбүз кажет. Анан алардын төрүнөн орун алган Алп Манасыбыз, Манас эпосу жана Ар Мүлк Ак Өргөз Бози. Албетте эң башкысы жараткан өтө марттык менен кыргыз элине ыроолоп берген жана элибиз эзелтеден сүймөнчүк менен Алато ыйык бешигим, ысык көл ырыс кешигим деп көнгөн сүйүктүү мекенибиз. Мурасты өлбөс кылып жаратканга, насатын өрнөк кылып таратканга, урпактар таазим этип баш ийебиз, калтырган уюткулуу бабаларга. Биздин уран Айкөл Манас салты болбой, Асыл кыргыз калкы болбойт. Ыйык тарых наркы болбой, Дөлөт сыйдын баркы болбойт. Өлгөндөрдүн салты болбой, Өсөр кыргыз калкы болбойт. Өткөндөрдүн наркы болбой, Тирүүлөрдүн баркы болбойт. улуу сөздүн наркы болбой, Эгемендин баркы болбойт. Биздин эмблемабызды жактап кетсек, биз
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 35 жылдыгына жана Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына карата асман тиреген ала тоозду, эгемендүүлүктүн эң белгиси Кызыр туузду жана Кара Кыргыз автономия облусунун түзүүдөгү экебейсиз зор салым кошкон 5 атабызды Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев аталарыбыздын сүрөтүн жана өз төбүбүздүн атын Мурас экенин жаздык. Ал эми эмблемабыздын четиндеги оюларды элибиздин ажырагыс биримдигин, ынтымактыгын жана жаратылыш менен дайыма ажырабыз достугун белгиледик. Биздин ата бабаларыбыз бизге берген тапшырган ыйык мурасыбызды көздүн карайындай сактап жана бизден кийинки урпактарга өткөзөбүз деген эмблеманы чагылдырдык. Ойунубуздун башында ат башы командасы баштаган, жогоруда айтып өткөндөй, улам алмак салмак орун алмашып турат. Азыр болсо Мурас командасы баштап берет. Мурас командасына кыргыз тилинен биринчи суроо. Даярсыңарбы? Чамалама санатоочтор катышкан сүйлөмдөрдү аныктагыла. А. Тойго деп былтыртан бери 10 чакты кой даярдадым. Б. Эжем экөөбүз 2ден калем сап дептер алдык. В. Мунун жетөөсү меники, калганы сеники боло берсин. Г. Ар айдын 5-теринде айлык алчу элек. Эми балдар варианттарына көңүл буралы. А. 1-4, Б. 1-2, В. 2-4, Г. 2-3. Ойлонууга убакыт кетти. Мурас командасында жооп даяр экен, келгиле чогуу угуп көрөлү. Биздин жооп Асы 1 жана 4 сүйлөм. Анткени 1 сүйлөмдө биякта чамаламасына точ тагы эмес, божомол деп айтылып атат. 10 чактыдай деп, 10 чакты кой деп. 4 сүйлөмдө болсо, биякта да тагы эмес, 5тей деп божомолдоп берип атат. Жооп туура. Эми экинчи суроо Мурас командасына. Кыргыз тилинен сүйлөмдөгү бардык бир өңчөй мүчөлөрдүн санын аныктагыла. Сүйлөмгө көңүл бурабыз. Аларга дүйнөнүн эч бир жеринен жолукпаган кыргыздын ак калпагы, мука мүндүү комузу, чексиз мухиттей болгон манасы кызык. Варианттар А 2, Б 4, В 3, Г 5. Жооп даяр. Бул болсо В3. Биякта болсо ошо сөздөрдү айта кетели. Бул ак калпагы, мука мүндүү, чексиз мухиттей. Кандай деген суроого жооп берет? Жооп туура. Мынакей телегөрүүчүлөр, Мурас командасына берилген кыргыз тилинен 2 суроонун жообун алдык. 2 суроого тең жакшы жооп берди. Эми ат башы командасына кыргыз тилинен суроо. Даярсыңарбы? Манай жакшыбы? Жакшы. Ийгилик каалайлы, кеттик. Сүйлөмдөрдө кандай маанидеги сөздөр берилген? Биринчи, жаман адам белгиси өз кам үчүн жүгүрөт. Жакшы адам белгиси эл кам үчүн күйүгөт. Экинчиси болсо, жакшы деген бир атты жууса кетпейт, жаман деген бир атты кууса кетпейт. Варианттары А. Синонимдер, Б. Антонимдер, В. Амонимдер, Г. Фразологизмдер. Биздин жооп Б варианты антонимдер. Анткени эки сүйлөмдө тең жаман жана жакшы деген карама каршы сөздөр бар экен, ошондуктан Б вариантын тандадык. Жооп туура. Эми экинчи суроого көңүл бурабыз. Белгиленген сөздөр кандай маанидеги сөздөр? Мен азыр сөздөрдү окуйм, алды сызылган сөздөр кандай сөздөр экендигин, кандай маанидеги сөздөр экендигин чечмелеп айтып бересиңер. Биринчи, кетмен туяк кең соору, керишкен минер мал экен. Экинчи, артымда калар, туяк жок. Эми варианттарына көңүл бургула. А. Синонимдер, Б. Фразологизмдер, В. Кошмок сөздөр, Г. Көп маанилүү сөздөр.
калды? Бизде жооп даяр. Кетмен туяк кең соору дегенде бул атты сүрөттөп берип турат. А экинчисинде атымда калар туяк жок дегенде бул адамдын артында кала турган уулум жок дегенди билдирет. Биз А вариантын тандадык, синонимдер. Бул сөздөрдүн жазылышы бирдей, бирок мааниси эки башка болуп эсептелинет. Жооп туура эмес. Ат башы командасына берилген суроонун жообу туура эмес болуп калды. Биздин оюнда дагы бир шарт бар. Эгерде биринчи командага берилген суроого алар так жооп бере албай калса, анда экинчи команда жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Демек, эгерде экинчи команда так жооп бере турган болсо, упай аларга кетет. Эмесе Мурас командасын жообун угуп көрөлү. Ат башы топ айткан эле бул сөздөр жазылыш менен окшош, бирок маанилери ар башка. Ошондуктан булар Г варианты көп маанилүү сөздөр. Жооп туура. Азаматсыңар, жооп туура. Демек, бир упай Мурас командасына кетти. Ошентип кыргыз тилинен суроолор дагы соңуна келип жетти. Биздин оюнчулар кандай жооп берип жатат, аны калыстар то өздөрү дагы баамдарын берип отурушат. Биз болсо адабият сабагына кеттик. Адабият сабагынан биринчи суроо Ат башы командасына. Тарыхый инсан Курманжан Датканын трагедиялуу тагдыры кимдин жана кайсы чыгармасында кеңири чагылдырылган? Варианттарына көңүл бурабыз. А. Төлөгөн Касымбеков «Сынган кылыч», Б. Төлөгөн Касымбеков «Кел-кел», В. Түгөлбай Сыдыкбеков «Тоо арасында», Г. Мукай Элебаев «Узак жол», Д. Өскөн Даникеев «Көкөй кести», Э. Төлөгөн Касымбеков «Баскын». Биздин жооп В варианты Сыдыкбеков «Тоо арасында». Жооп туура эмес. Ат башы командасынын жообу туура болбой калды. Демек, бул мүмкүнчүлүктү Мурас командасы алат. Мурас командасында жооп барбы? Кана угалы? Биздин жооп бул Б варианты Төлөгөн Касымбеков, бул Кел-кел деген чыгат. Жооп туура. Экинчи суроо Ат башы командасына. Тоголок молдо тарабынан иштелип чыккан Иттин доолдай тиктирем аттуу элдик чыгарма кайсы жанрга кирет? А. Сүйүү ыры, Б. Арман ыры, В. Кошок, Г. Лакап, Д. Тамсил. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп бул Д варианты тамсил. Жооп туура. Эми кыргыз адабиятынан Мурас командасына суроо. Даярсыңарбы? Жакшы, биринчи суроо. Эр төштүк эпосундагы төштүктүн тулпары кандай аталат? Варианттары: А. Аккула, Б. Телтору, В. Тайбурул, Г. Чалкуйрук, Д. Сарала. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп даяр. Эр төштүктүн тулпары чалкуйрук. Жооп туура. Экинчи суроо. Киришсе кимде болсо чеп тургузат. Чепылды каптап кирсе душман бузат. Балдарың баар ушундай өсүп турса, багынтып бул жүрөктү ким коркутат деген сөздөр Жоомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчүбек поэмасында ким тарабынан айтылат? А. Баланын энеси, Б. Хан, В. Белгисиз карыя, Г. Азиз хан, Д. Курманбек. Биздин жооп даяр. Бул В варианты Белгисиз карыя. Жооп туура. Мынакей ошентип кыргыз адабияты сабагынан дагы ар бир командага 2ден суроо берилди. Эми биз тарых сабагына өтөбүз. Тарых сабагынан биринчи суроо Мурас командасына берилет. Мурас командасы, даярсыңарбы? Тарых сабагынан жакшысыңарбы? Байкайлы, Биринчи суроо
Кыргыздар биринчи жолу Кытай булактарында качан эскерилет? А. Биздин заманга чейин 201 жылы, Б. Биздин заманга чейин 103 жылы, В. Биздин заманга чейин 100 жылы, Г. Биздин заманга чейин 80 жылы. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп даяр. Биздин жообуз А варианты. Биздин заманга чейин 201 жылы Сыматсань тарыхы жазуулары. жооп туура. Эми экинчи суроо. Нумизматика эмнени изилдейт? Варианттары: А. Байыркы китептерди, Б. Монеталар жана акча белгилерин, В. Сүрөттөр жана верскаларды, Г. Өсүмдүктөр жана жаныбарларды. Биздин жооп даяр. Нумизматика бул Б варианты, монеталарды жана акча белгилерин изилдөөчү илим. жооп туура. Эми ат башы командасы үчүн тарых сабагынан биринчи суроо. Азыркы учурда кайсыл календарды колдонуп жатабыз? А. Юлиан, Б. Египет, В. Григориан, Г. Хиджара. Биздин жооп даяр. Б варианты Египеттин. жооп туура эмес. Жооп туура эмес болуп калды. Демек ат башы командасына берилген суроонун жообун биз азыр Мурас командасынан угуп көрөлү. Силерде дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болду. Туура жооп берсеңер, упай силерге кетет. Биздин жообуз В варианты Григориан календари. жооп туура. Эми ат башы командасы үчүн экинчи суроо тарых сабагынан. Асман аргымактары деп кайсыл өлкөнү аташкан? Варианттарына көңүл буралы. А. Кытайды, Б. Парфияны, В. Даванды, Г. Бактрияны. Биздин жооп даяр. Биздин жообубуз В варианты Даванды. жооп туура. Мына ушинтип тарых сабагындагы жыйынтыктап алдык. Кезек география сабагына келди. География сабагынан биринчи суроону биз ат башы командасына беребиз. Даярсыңарбы ат башы командасы? Анда биринчи суроо. Кыргызстан түндүк жагынан кайсы өлкө менен чектешет? А. Казакстан, Б. Өзбекстан, В. Кытай, Г. Тажикстан. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп даяр. Кыргызстан түндүк жагынан Кытай өлкөсү менен чектешет. жооп туура эмес. Ат башы командасынын жообу туура болбой калды. Бул мүмкүнчүлүктү кайрадан алып кетүүгө Мурас командасында мүмкүнчүлүк бар гана. Байкап көрөлү. Мурас командасында жооп барбы? Кыргызстан түндүк жагынан Казакстан менен чектешет. жооп туура. Мына ошентип география сабагынан Мурас командасы дагы бир мүмкүнчүлүктү колдонуп бир упайды өздөрүнө алып кетти. Азыр болсо ушул ат баш командасына география сабагынан экинчи суроо. Даярсыңар, Тянь-Шань тоосунун эң бийик чокусун атагыла? А. Чоктал, Б. Жеңиш, В. Каракол, Г. Батыш Аламүдүн. Биздин жооп даяр. Б варианты жеңиш. жооп туура. Эми кезек Мурас командасына келди. Мурас командасына география сабагынан биринчи суроо. Даярсыңарбы? Кумтөр алтын кени Кыргызстандын кайсы областында жайгашкан? А. Чүй, Б. Нарын, В. Ысык көл, Г. Ош. Жооп даяр. Вариант В. Ысык көл. жооп
туура. Эми экинчи суроо. Кыргызстандын бийик тоолу шалба жайыттары кайсыл мезгилде пайдаланылат? А. Жай, Б. Жаз, В. Кыш, Г. Күз. Биздин жооп даяр. Б варианты жаз. Жооп туура эмес. Мурас командасынын жообу туура эмес болуп калды. Демек, ат башы командасы ушул жерден колдонуп кетсеңер болот, упай алып. Кыргызстандын бийик тоолу шалба жайыттары кайсыл мезгилде пайдаланылат? Жай, жаз, кыш, күз. Кайсынысында? Биздин жообубуз даяр. А варианты жай. Жооп туура. Достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип оюнубуздун экинчи бөлүмү билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Кайсыл команда кандай упайга жетти? Аны биздин калыстар тобу аныктап жазып отурушат. Биз болсо 3-чү айлампага кеттик. Ар бир улутта бири-биринен өзгөчөлөнгөнү улуттук кийимдери, каада, салт, нарк насили жана күнүмдүк колдонгон буюм тайымдары, ишенимдери бар эмеспи? Анысыңар биз дагы мына ошол улутубуздун улуулугун даңазалоо максатында ушул 3-чү бөлүктө кыргыз элинин колдонгон буюм тайымдары, деги эле жашоосу, ишенимдери тууралуу суроолорду даярдап келебиз. Бул бөлүмдө алгач Мурас командасына биринчи суроону беребиз. Мурас командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Дыйкандын пири эмне? Жигиттин пири эмне? Жылкынын пири эмне? Иттин пири эмне? Жообу? Биз тилек каршы бир эле жаныбардын пирин билет экенбиз. Бул жылкыныкы, бул камбар ата. Ооба, жылкыныкы камбар ата. Мурас командасына берилген суроонун бирөөсүнө гана жооп беришти. Калганы так болбой калды. Калган пирлерди айтып берип, упай топтоп кетүү мүмкүнчүлүгү ат башы командасы силерде бар. Канагалы, силерде жооп барбы? Бизде эки эле жооп бар. Жигиттин пири намыс, дыйкандын пири эмгек. Жок, жооп туура эмес болуп калды. Бизди көрүп аткан балдар үчүн дагы так болсун, мен жоопту айтып коеюн. Дыйкандын пири баба дыйкан, жигиттин пири шаймерден, жылкынын пири камбар ата жана иттин пири кумайык. Мурас командасына экинчи суроо. Мен макал айтам, биринчи сабын айтам, калганын силер улап айтасыңар. Жата берсе атарыйт. Андан аркысын силер улагыла. Бизде жооп жок. Мурас командасында жооп жок экен, анда ат башы командасында жооп бар бекен угуп көрөлүчү. Жата берсе атарыйт, андан ары улайбыз. Жооп барбы? Келгиле. Жата берсе ат арыйт, баса берсе бат карыйт. Демек, бул командандагы жообу так туура эмес болуп калды. Туура жоопту айтып коеюн. Жата берсе ат арыйт, жүрө берсе жол арбыйт дейт экен. Эми Мурас командасын көрдүк, келиңиздер ат башы командасына суроо даярсыңар. Койдун пири эмне, төөнүн пири эмне, уйдун пири эмне дагы, баланын пири эмне? Бизде жооп жок. Ат башы командасында жооп жок. Мурас командасында жооп барбы угалы? Биздин жооп койдун пири чолпон ата, анан төөнүн пири ойсул ата, анан уйдун пири зеңги баба, анан баланын пири умайны. Азаматсыңар, жооп туура. Экинчи суроо ат башы командасына. Силерге дагы макал айтам, силер улантып айтасыңар. Эр азыгы элден. Эр азыгы элден, калганын силер улайсыңар. Эр азыгы элден, жер азыгы жерден. Жооп туура эмес. Мурас командасында барбы жооп? Улайсыңарбы макалды? Эр азыгы элден. Улайсыңарбы? Демек, Мурас командасында дагы жооп жок экен. Мен макалды толук айтып коеюн. Эр азыгы элден, бөр азыгы жолдон экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип акыл таймаш оюнубуздун бүгүнкү чыгарылышы дагы соңуна келип жетти. Бүгүн оюнга катышкан командаларды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү.
Нарын облусунун Ат башы районуна караштуу Ат башы айылындагы Карбек уулу Акматалы атындагы инновациялык орто мектебинен түзүлүп келген Ат башы командасы даярдап жетектеп келген мугалими Аликеева Айзада Кыдырмаевна. Экинчи команда Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Кант шаарындагы Ак Тилек жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Мурас командасы даярдап жетектеп келген мугалими Жөлөгөнова Талайгүл Кадралиевна. Ошентип телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар оюнубуздун бүйүрүн кызыткан учурга келип жеттик окшойт. Кайсы команда кандай упайга жетти деп турсаңыздар, биз сөз кезегин калыстар тобуна узатып, бүгүнкү оюнубузда кайсы команда кандай упайга жеткендигин чогуу угалы. Арбаңыздар, чынында бүгүнкү таймаш абдан кызыктуу өттү. Бир жагынан саламдашуусу эки команданын тең абдан бир терең мазмундагы бир мыкты жүрөктү козгогон жакшы саптар менен коштолду. Саламдашуу үчүн окуучуларга жана ушу даярдаган мугалимдерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми билимди сынап көрүү бөлүмүндөгү ушу билим боюнча негизинен Ат баш командасы орус класс болгондуктан бир аз аксабатты. Ал эми Ысык Атанын Мурас командасы көп жакшы суроолорго жооп берип, атаандаштын суроолоруна жооп берип, көп артыкчылыктарга ээ болду. Негизинен ар бирине токтолуштун деле кажети жок. Менимче баардык суроолор мындай тест түрүндө болгондуктан оңой эле болду. Ошону мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланбай бир аз адашып кеткен жагдайыңар болду. Ал эми туура жоопту деле берип, бирок бир аз толук болбой калган ушулар болду. Мисалы үчүн ошо Мурас командасындагы кыргыз тилинен экинчи суроого жооп берип жатканда, бир өңчөй мүчөлөрдүн санын атагыла дегенде бир аз мындай негизинен вариант В деп туура эле тандадыңар. Ооба, 3 болчу бу жерде бир өңчөй сөздөр, ал эми мүчөлөр. Ал эми ошондо силер кыргыздын ак калпагы дедиңер дагы, анан мукам мүндү деп койдуңар. Бу жерде мукам мүндү комусу деп толук айтылыш керек. Ошондо гана бул бир өңчөй мүчө боло алат. Мухитте болгон манасы дегенден кийин гана бир өңчөй мүчө боло алат да. Ошол жерине гана бир аз мындай толук болбой калган үчүн бир аз биз упай кемит койдук. Негизинен калган суроолордун баарына деле толук жооп бердиңер. Ал эми биз улуттук нарыктагы ушу биздин кыргыз дүйнө таанымындагы көптөгөн бир биздин ата бабалардын бизге калтырган чоң мурастары бар. Ошолорду дагы биз биле жүрүшүбүз керек. Ошолордун айрымдарын ушу суроолорго киргизгенбиз. Негизинен бул жагынан бир аз анча-мынча аксадыңар, бирок кээ бир жеринен жакшы жооп берип кеттиңер. Мындан ошол эле Мурас командасы өзүлөрүнүн дыйкандын пири, иттин пири, жигиттин пири, жылкынын пирине келгенде бир аз жылкынын пиринен башкасын айта албай калдыңар. Ал эми атаандаштын суроосуна толук жооп берип кетип, бери упай топтоп кеттиңер. Ал эми улуттун акка келгенде ушу орус класс экендигинен уламбы бир аз Ат баш командасы аксап калды. Негизинен суроолор ушу баардыгы тең эле кыргыз адабияты китебиңерде бар болчу. 5-6 класс өткөнсүңөр бул темаларды. Ал эми макалдарды биз ар бир кыргыз макалды билишибиз керек. Ар бир макалда кыргыздын дүйнө таанымы, философиясы бир чоң бир салмактуу ой жатат да. Ошону биле жүрсөк, биз ошончолук бай болобуз, ошончолук руханий дүйнөбүз кеңейет да. Мына жогоруда айтылгандай, эки топ тең аябай жакшы даярдыкта келишкен, кийген кийимдери, формаларына чейин. Анан айрыкча ушул саламдашуусу аябай эки топтук тең жакшы даярдалыптыр. Мугалимдерине рахмат. Ар бир сап, ар бир айтылган сөз терең маанини камтыйт да. Саламдашууда айып жок. Ал эми билимиңди сынап көргө келгенде мындай бир айырмачылыктар билинди. Мен башкага токтолбой эле коеюн, калган айтылды, кайталоонун кереги жок. География сабагынан Кыргызстан түндүк жагынан кайсы өлкө менен чектешет дегенге келгенде, түндүк тарабы Казакстан дегенде, эми түндүк тарап, түштүк тарап кайсы экенин биз жакшы билишибиз керек. Ошон үчүн эми бул арасынан эле бир-эки мисал келтирип атабыз, мунун баарын айтып отурууга убакыт жок. Ошон үчүн кийинки айлампаларда, кийинки катышканга дагы бул чоң сабак болду. Силерге кийинки оюндарда менимче жакшы ийгиликтерди жаратаарыңарга ишенебиз да. Рахмат. Азаматсыңар, бул негизи суроолор 5-6 класста өтүлгөн темаларды камтыган суроолор болду. Бүгүнкү акыл таймаш интеллектуалдык оюнунда мектептеги алган билимиңерди дагы бир жолу тастыктап, билбегениңерди үйрөнүп, бир чоң көп эле маалыматты алдыңар деп ойлойм. Окуу программасындагы 5 предмет боюнча өтүлгөн эле темалар боюнча суроолор болду да. Бул жерден алыстыгына карабай Ат башыдан келген
командага өтө чоң ыраазычылык. Орус класс экендигин карабастан ушул суроолорго жооп берип атышты. Бирок жогоруда айтылгандай, кыргыз тили, кыргыз адабияты, анан тарых предметтеринен суроолорго жооп бере албай калдык. Ага экинчи Мураз тобу жооп берип кошумча балл алып атышты. Бул конкурс сөз түрдө жеңген, анан жеңилген болот да. Буга эч кайгырбаш керек. Ийгилик дагы деле алдыда буюрса кийинки командаларга да кошулуп калышыңар мүмкүн. Жеңүүчүлөрдүн катарына силерден кийинки турларда болот да. Жалпы ушул жерге силерди даярдап алып келген кесиптештериме терең ыраазычылык билдирем. Мектеп администрациясына ар бир окуучуну ушундай конкурстарга даярдоо бул өзү бир топ эмгекти талап кылат. Бул конкурсту жыйынтыктап алып караганда, калыстар тобу балдарды топтогондо ат башы тобу 90 упай топтоду дагы, ал эми Мураз тобу 195 упай топтоду. Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Анан кошумчалап айтып кетүүчү жагдай, бүгүнкү эки команда алган упайлар тең. Биринчи айлампанын соңуна чейин сакталат. Биринчи айлампанын соңунда эң көп упай алган командалар гана сурулуп чыгат. Демек, бүгүн эки команда тең өтүп кетишиңер мүмкүн, эки команда тең өтпөй да калышыңар мүмкүн. Андыктан бүгүн уттук дебей, билим алууга, дагы биздин оюнду көрүп, дагы билимиңерди тереңдетип окууга биз чакырат элек. Дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз силерге алыстан келип бергендигиңер үчүн. Ал эми калыстар тобун дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бизге калыстык кылып берген Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев жана калыстар тобунун төрайымы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5-чи улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова жана Кыргыз радиосунун журналисти Акыл Таймаш интеллектуалдык оюндун редактору Жаныбек Эсеналиев болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, достор, кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.